Арбаңыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди канал көргөнгө абдан кубанычтамын. Эми кичине баягы суроолор болуп калыптыр. Мьянма, Таиландда эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат, эмне жер титирөөлөр болуп атат. Жана Мьянмада ошо Рохинджа боюнча дагы маселени бир аз тийип өтөйүн. Албетте, ар бир ушул маалыматка ссылкалар, шилтемелер келтирилген видео астында. Текшерип алсаңар болот. Андай маалымат дайыма текшерилиш керек да. Эми эмне болуп атат? Мьянмада жер титирөө болду. 28-inde болду, Жалган Куран айынын 25-жылдын. Ушул 7,7 балл болду Рихтер шкаласы боюнча, бирдиктери боюнча. Курмандыктар 1644 адам болду, 1700-гө жакындады. Мөңкү күнү жаракат алгандар 3408 адам болду. Жоголгондор 139 адамды эмкичекти издеп жатышат, бири-бирден таап атышат. Бузулган имараттар Мандалайдагы жүздөгөн инфраструктура объекттери бузулду. Керек болсо Будда ушул храмдары, ошо атайын ыйык жерлери ошо сынып калды да. Негизи ушул жерде сейсмикалык активдүүлүк жогору, цунами да болуп кетип атат кээде, бирок эмнегедир кайдыгер дагы инженерлер арзанга салып ушул жакшы бекем имараттарды курушкан жок да. Анан кээ бир имараттар мурунтан бери курулуп турган, жана эчтеке болбой жаткан, анан ушул жаңы урады да. Бул жерден коопсуздук маселе биринчи орунга коюш керек окшойт да. Дагы карасак ошол Рохинджа, эгерде ошо Мьянманы карасак, Рохинджа менен эмне болгон деген суроо берди да. Ал ошол Мьянма тиешеси ушу жер титирөө балким кандайдыр бир бийик күчтөрдүн жазасыбы десеңер, ошо Рохинджада Арса деген кыймыл түзүлгөн, ARSA деген. Ал деген кыймыл ошо көп жылдан бери Рохинджа элинин укуктары тебеленип, жакшы каралбай, алар деген жини келип, ошо бир нече жылдан кийин тиги Индия өз карансыздыкка келгенде Мьянма, Бирма, Индокитай колониялык бийлик кеткенде, ошо 20-жылдын башында Франция жана ошо Бул Британия ушул жерлерден кетип калганда, чыгып кеткенде, ушул Индия өзүнүн бүт бийликке карата баштайт. Хандыктын артынан биринен арты бири хандыктарды. Ошо хандыктар көбүнчө өзүнүн баягы өз карансыздыгын жарыялайт. Мьянма, Бирма дагы Индияга кошулбай, өзүнчө ошо Индокитай катары калып, Кытайга да кошулбай өз жолун тандашат. Анан ошол жерде албетте кичинекей султандыктар калат. Мьянма мурун аябай агрессивдүү мамлекет болчу, Бирма деп аталчу. Ал деген ошо бүт тегеректеги Таиланд жана башка Камбоджа жана башка өлкөлөрдү каратып алчу. Кадимкидей күч колдонуп империя болчу да. Анан ошол Мьянма тынчып калган ошол 20-жылдарда франциялык соккулардан кийин. Анан албетте алар ошо Рохинджа элин да башкарып алган. Рохинджа элин кичине кемсинткен. Анткени Мьянмада баары буддисттер, Рохинджа мусулмандар. Бирок дин бул акыркы суроо да, биринчи суроодо ошол эле касталык бөлүнүш жана ошондо элге болгон дискриминация, өзгөчө элге болгон. Арса деген кыймыл ошо укуктарды коргойбуз Рохинджаны деп түзүлгөн дагы, жана күч колдоно баштаган. Ошо полициялык участокторго, погранпостторго чабуул жасап туруп, ошо 2016-жылы 9-ноябрда 9 полиция кызматкерлерин өлтүргөн. Анан ошонун аркасынан дагы чоң масштабта кол салынып 2017-жылдын 25-августта 24 пост жана аскердик базага чабуул жасашкан, аябай чоң куралдарды сатып алып. Ошого чыдап беришкен буддисттер, Мьянмалар. Анан бир маалда эли бүт баары көтөрүлүп, расмий өкмөтү көтөрүлүп, ошо этностук тазалоону баштаган. Эмгичекте мындай сандар так эмес, 700 000 киши Бангладешке качып кеткен, бир нече киши кырылган да. Анан ошо буддисттер, Мьянма мамлекети, өкмөтү динге салбай, так ошо баягы Рохинджа элине карата таза геноцид жасаган деп айтылып жатат. Бириккен улуттар уюму да айтып атат, бул деген геноцидке окшош нерсе болуп кетти деп. Анан азыр ушул жер титирөө ага жаза болду жокпу айтыш кыйын. Жер титирөөлөр ушул таапта, ушул жерлерде дайыма болуп турат да. Таиландда да жабыркагандар болду. Ошо курмандыкта 18 адам болду, Бангкок Борбор калаасында. Ал эми жаракат алгандар 32 адам болду да. Жоголгондор 83 адам жок болуп кеткен. Баягы кулап түшкөн бир 30 кабаттуу имарат кулап түшкөн. Интернет бүт ошо менен толо азыр ошо видео менен. Анан албетте ошолорду таап атышат. Таиланд менен Мьянмага ошо эл аралык куткаруучулар тобу келди.
Кытайдан келди, Орусиядан, Евробиримдиктен, башка тараптардан ушу келишти. Мандалай шаарда аял менен кыз ошол кош бойлуу аял куткарылды. Эл аралык жардамдан $5 миллион Бириккен Улуттар уюму бөлүп берди. Куткаруу топтору дагы кошумча Индия, Түштүк Кореядан келген. Таиландтан урандылар арасында жашоо белгилери табылган, эмгичекти тирүү адамдарды таап атышат. Эмгичекте ошол куткаруу иш аракеттери жүргүзүлүүдө да. Ушундай нерсе болду. Анан кандайдыр бир жол менен ошол жер титирөөлөр бизге да кандайдыр бир пайда болду. Биринчи 27 жалган Куран айында түн ичинде түнкү 4:30 анан кийинкиси дагы түнкү ошо 40-50 эки жолу жер титирөө болду. 5 балга чейин жетти. Мен өзүм да аны сездим. Ушул нерсе кайра ошо 28-inde саат 5-те күндүзгү түштөн кийинки 5-те дагы ошол 5 балдай болуп сезилип кетти. Көбүнчөсү ошо жер титирөөлөр Талас областынын жанында аймагында болду. Казакстанда да сезилди, Өзбекстанда да сезилди, Туркменистанда да сезилди ал нерселер. Албетте жүрөк түшүрдү элдикин, кээ бир үйлөргө жаракаттар кетти. Ошо Талас облусунда 48 үй жабыркады. 5,3 балдагы Рихтер ченөө боюнча жер титирөө болду. Казакстанда Жамбулда, Таразда сезилгени менен көп үйлөр жабыркаган жок. Алматыдан 178 километр алыстыкта болуптур. Бишкектен 133 километрде дейт. Ушул эки жер титирөөнүн ушундай аралыктары болуп тур да. Анан албетте Бишкекте сезилгени ошол 5 балдын тегереги болуп сезилди да. Анан өткөн жылда 24 жыл министрлер кабинетинин төрагасы айткан болчу, ошол 25-жылы жер титирөөлөр күтүлүүдө депчи, күчтүү жер титирөөлөр. Албетте бул нерсе көп жылдан бери айтылып келатат. Бизде ысык ата сыныгы бар. Жер астында аябай чоң ошол жер титирөөлөргө булак боло турчу. Ушул нерсе негизи кооптуу деп эсептелинет. Ал нерсе болобу болбойбу эми бысымылдап жашайлы, эмне деме келек. Эгерде карасак, баары бир кээ бир эрежелерди сакташыбыз керек. Мисалы үчүн жылуу кийим дайыма даяр туруш керек, документтер кайда турганын дайыма эсте болуш керек. Эгерде жер титирөө каптап калса, негизги эң коопсуз бөлмө бул негизи Туркия көрсөттү. Холодильниктин жанында да. Чуркап барып туруп, холодильниктин астына жата калыш керек, же керебеттин жанына жата калыш керек, жерге, полго. Эгерде баягы балкалар түшсө аман каласың да. Анан ушул же болбосо шифонер каяктар болсо, ошо мебель болсо, ошонун жанына жатыш керек. Бирок эң негизи керебеттин жанына же болбосо холодильниктин жанына жата калыш керек да. Ошо анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жер титирөө катуу сезилип атса, токтобой атса, авторшок болушу мүмкүн. Ошон үчүн токтоп мындай кичине тынчып калганда эле сыртка чыкканга аракет кылыш керек да. Бирок жер титирөө болуп атканда жерге жата алып, ушундай айтылган жерлерге жашынып алыш керек да. Анан албетте бул жерде таза кырсык, мындан эч ким сактай албайт. Баары бысымылдап жашап атышат, биз деле бысымылдап жашайбыз да. Ал бул эмне, бул баягы бешенеге жазылган нерсе болот да. Бирок үй салып атканда мамлекет тарабынан, атайын көзөмөл салып аткан органдардын тарабынан сейсмопояс 8 балл, 9 балл зонадагы болгон талаптар аткарылыш керек да. Албетте аны бекем караш керек. Ага сөз жок да. Ошол жерден өзгөчө ушундай көңүл бурулуш керек. Мен оюм боюнча кандайдыр бир байланыштар бар. Биринчи Кыргызстанда жер титирөө болуп атат. Анан ошо Кыргызстандан бир раз глобусту жарым айланасында Азия, Тынч океан регионунда да жер титирөөлөр болуп атат. Бизде жер шары өзү бир четинен чыгып, бир четинен киргендей болуп атат да, баягы титирөөлөр. Албетте плиталар, мындай литосфералык плиталар дейт, литосфералык табакчалар бири-бири менен ушундай тийишет. Тоолор жыл сайын 2-3 сантиметр өсүшөт. Жердин бир кыртышы бир жакка жылса, экинчи кыртышы бир жактан качат да, ушундай нерселер бар. Албетте алар изилденет. Ошондой жерлерде албетте баягы алдын ала ушу маалымат берүүчү системалар керек. Мисалы үчүн Android телефондор баарына так жер титирөө болуп атканда маалымат берди, бирок 2 минутта жер титирөөгө чейин маалымат берүү, бул деген
деген такыр жакшы нерсе эмес да. Муну алдын ала жок дегенде 1 саат 2 саат жарым саат алдын ала айтса көп жашоону куткарчыдай да. Ошондой нерселерди ойлоп табыш керек. Ал үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүш керек, стартап жасаш керек да. Бизнес жасаш керек да. Ошол тарапка мындай багытталган эл аралык баягы инвестициялык фонддордун инвестициясын тартып да, мындай венчур фонддордун. Венчур деген бул деген баягы фонддор бар, акчаны таратат, ар кайсы бизнестерге берет тобокелдик менен. Анан артка күтпөйт да. Бирок эгерде бутуңа туруп кетсең, жакшы стартап жасайсың, анан артынан дагы кошумча акча берет. Бир гана доляны сурашат, бирок ансыз болбойт да. Такыр инвестициялар, венчур инвестициялар ушинтип кетет да. Ошон үчүн венчурдук фонддорго берсе болот, ушундай бизнес план жазып туруп. Бизнес план жазуу боюнча бул катталгыла. Катталсаңыздар силерге кат келет. Анан бизнес план баштапкы түрүн жазууга ошол видео курс берилет да YouTube'дан. Индивидуалдык түрдө. Албетте каналды колдоп койсоңуздар да болот. Мурун колдоп койгондорго чоң ыраазычылык. Комментарийлер жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.